Ассаламу алейкум, ардактуу бир туугандарым. Сиздерге бир суроо берсем болобу? Кимге же эмнеге жакындагыңыз келет? Бай менен бийгеби, же аалым менен олиягабы? Балким хан ордо жайгашкан ак үйгөбү? Бирок адамга ишенбе, бир күн өлөт. Даракка таянба, бир күн иширит. Дубалга таянба, бир күн урайт деген сөз бар. Демек, жаратканга жакындашуу аракетин кылалы. Кантип? Кайрымдуулук менен. Надан бирок кайрымдуу адам, сараң бирок аалым адамга караганда жаратканга жакыныраак деген экен адамзаттын даанышманы. Ошо, Кудайга шүгүр, баары жакшы болгону бизге төшөк, матрас жетпей турат. Анан кийин балдарыма жок дегенде күнүгө бирден алма күчүктөрүмө. Мандарин анда мында жер жемиштен берсемби деген эме. Күчүгүн берсем бараткан карап кой, ошо жетишкен эмес ошо. Жаман эмес, жакшы. Сиз да көптөмө жардам берип жүрөсүз бизге. Сизге чоң рахмат. Анан кайра жардам сурай бергенде бизге ыңгайсыз. Макул эжеке. Биздин аракет, жараткандан берекет. Милдетибиз күчтүн болушунча аракеттенүү. Буюрса баарын алабыз. Рахмат. Буюрса кылабыз. Сизге чоң рахмат. Туңуштагы курулушка дагы 4 КАМАЗ кыш жеткизилди. Эми буюрса 6-этажына да жетет. 7-кабатка жетпей калабы? Ошо 7-кабатына жетпей калат окшойт. Түшүнүктүү. Анда 7-этажга жеткидей камдап койгула. Жарайт. Анан шеф жанагы корпоратив боюнча кафени сүйлөшүп келдим туңуш жактагы. Атын тота, менде администратор номери бар, балким. Канча дейт? Мына 26 миңге сүйлөштүм. Ошондо ар бир жумушчудан 2000 сомдон. Ооба, 2000 сом. Бирок аябай сонун жер. Таң атканча майрамдайбыз. Тамак аш, концерти да ошонун ичинде болот. Кымбат эмеспи я? Эми шеф, сиздикинде фирма үчүн арзан эле да. Өзүңүздүн аброюңузга да ылайык келет. Мейли анда. Коллективге кабар берип кой. Фирманын атынан корпоратив мыкты өтсүн. Калган чыгымдары менден болсун. Жарайт. Ассаламу алейкум, Жирал эке. Алейкум салам, кел жакшылык. Сүйлө. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Жиргал байке. Мен сизге аябай бир улуттуу жумуш менен келип отурам. Номер 2 жетимкананы билсеңиз керек. Рахмат. Ошол жака төшөнчү орун, анан балдарга мөмө жемиш алып барып беребиз деп жатканбыз. Сиз да жардам бере аласызбы? Эми колуңуздан келишинче 1 сом болсо да. Жок. Кечирип кой. Жардам бере албайм. Шарт жок. Байке, 2 килограмм алдым. 70-тен берем. Жок, 80-ден ал. 2 килограмм 60 болот экен, 150 бербейм анда. Жок, 160 келе берем. Сиз жаман бышыксыз го. Кел. Апельсин канчадан? Апельсин 110дон. Алмач. Алма 85. Байке, бир аз түшө аласызбы? Жок, түшө албайм. Болгону ошо алып эле. Анда байке мага 2 ящик апельсин, 2 ящик алма өрүп койсузбу? Макул. Болот. Аласың. Байке, негизи бул өзүм эмес. Жетим балдар үйүнө алып турдум. Кайсы жетим канада? Номер 2 жетим балдар үйүнө.
Азыр тур. Мына ал. Мына ал. Байке, көк алмаға мен ақшам жетпейді. Мен атыман ала бер. Бар жакшы. Ала бер. Рахмат, Байке. Байке, анда менен чогуу барып келбейсизби дагы? Жетим балдардын жер жемишти жеп сүйүнүп атканын көрүп бир кубанып келесиз. Барбайлы болчу. Байке, өзүм жеткиз алып барып келем. Барбайлы болчу. Шеф, жана корпоратив боюнча квитанция кол коюп коебузбу, жарым акчасын берип коелу. Чоң рахмат, Байке. Жакшы. Мейлиңиз, көрүшкөнчө. Мен ата-энемен эрте жетим калып, жетимканада чоңойгом. Бир күнү апельсин жеп аткан баланын жанына барып, кечке жалдырап барып турду. Береке дүкөнүнөн Кадыр деген байке жетимканага жардам кылды. Мындан ары ай сайын жетимканага мөмө жемиш берип, жардам берип турарын айтты. Алло, Жыргал байке. Кандайсың, жакшылык? Жакшы, рахмат. Тынчылыкпы, Жыргал байке? Тынчылык эле. Жана сен айтып аткан жетимканага ар ай сайын жардам берип турайын деп чечтим. Анда жакшы болмок, жакшы болмок. Мен эмне кылышым керек? Бир жолугуп сүйлөшпөйлүбү? Макул, күтө туруңуз. Мен азыр барып калам. Мейли.
Берешендик бул дарак. Анын өзөгү бейишке бекилген. Ал эми бутактары дүйнөдө асылып турат. Ким ал бутактарды кармаса, бейишке алып барат деген экен Азирети пайгамбар. Ал эми сараң адам жараткандан да, адамдардан да, бейиштен да алыс болуп, а бирок азапка, тузокко жакын болот дейт. Ошондуктан сараңдык бул өтө коркунучтуу, азаптуу илдет. Жараткан бизге берешендик жана айкөлдүк берип, туура жолго баштасын, ушул сараңдык деген коркунучтуу оорудан ар бирибизди сактасын.